Программабызды улантабыз. Бүгүн Көлтаң программасынын алкагында Конституция күнүнө карата майрамдык чыгарылыш орун алууда. Андыктан учурдан пайдаланып, дагы бир жолу жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүздү бүгүнкү майрамы Конституция күнү менен куттуктамакчымын. Эфирибизге дагы дал ушул тармакта иш алып барып келген биздин меймандарыбыз менен да тааныштыра кетейин. Айгүл Алымбаева эжекебиз Ак Суу райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн сот аткаруучусу, Ысык Көл облустук башкармалыгынын кадр иштеринин камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Эрмекбаевна бизде мейманда. Куш келипсиздер, кутмандуу убактыңыздар менен. Эң алгач саламатсыздарбы? Биздин студиябызда сиздер менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Эң алгач бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамдык маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, шүгүр. Ооба, Накей, бүгүн Конституциянын кабыл алгандыгына 30 жыл толуп отурат. Башкача айтканда, бүгүн кыргыз элибизде чоң майрам десек болот. Анан эң алгач ошо сиздерден сиздер мындай ушул кызматты аркалап келгениңиздерге байланыштуу Конституция тууралуу сиздерден жалпы маалыматты сурай кетейин. Деги эле элибиз ар бир Кыргызстандын жараны Конституция эмне экендигин, Конституция качан кабыл алгандыгын, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамын билүүгө тийиш эмеспи? Анан ушул боюнча жалпы маалымат айта кетсеңиз. Деги эле Кыргыз Республикасы автономиялык республика болуп турганда 1929 жылы биринчи конституциясын кабыл алган. Буга чейин Кыргыз тарыхында конституция болгон эмес. Андан кийин Советтер Союзунун курамында турганда 1937 жылы, 1978 жылы кабылданып өзгөртүүлөр болгон. Андан кийин биздин легендарлуу парламентибиз тарабынан 12-чи сессиясында 5 май 1993 жылы эгемендик мамлекет катары биринчи Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Мына ушул күнгө чейин андан бери көп өзгөртүүлөр, толуктоолор менен келип атат. Акыркы баш мыйзамыбызды 11 апрель 2021 жылы азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеси менен көпчүлүк элдин добушу менен конституция колдонуп кабыл алынган. Жана 5 май 2021 жылы президент тарабынан кол коюлган. Бүгүнкү биздин иштеп жаткан, жашап аткан мыйзамыбыз ушул акыркы 11 апрель 2021 жылкы кабыл алынган мыйзамда. Биздин конституция боюнча эми биздин мамлекетибиз эгемендүү, светтик, унитардык мамлекет, социалдык мамлекет болуп эсептелинебиз. Буюрса эми Кыргыз Республикасына ушул конституциябыз өзү жакшы жыйынтыгын берип, жакшы иштеп, көпчүлүктүн купулуна толду деп ойлойм. Жакшы. Анан Накей, Гүлнура айым айтсаңыз, бүгүн сонун маанайда отурабыз, майрамдык маанай себеп дегенде 30 жыл толуп отурат. Бул тарыхыбызда дагы көп өзгөрүүлөр болду десек болот, Конституциянын өзгөрүшү дагы элибизге жакшы пайда алып келүүдө десек да болот. Анан ушул Кыргыз Республикасынын конституциясында канча конституцияда канча беренеден турат, канча берене бар? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Кыргыз Республикасынын конституциясы бул Кыргыз элинин негизи эле башкы мыйзамы десем да болот. Анткени бул эң основной башкы болгондуктан анда 5 бөлүм бар. 116 берене бар. Алардын ичинде ар бир кыргыз элинин укуктары, аларды камсыздандыруу, алардын кызыкчылыктарын коргоо жагы көбүнчө бул элдин кызыкчылыктарын коргоо жагы көбүнчө каралган десем болот. Сот департаменти ушул негизи эле сот тутумунда иштеп жаткандыктан биздин кызматыбызга байланыштуу биз көп колдонобуз. Анткени судьяларыбыздын дагы ошол эң биринчи конституциялык мыйзам судьялардын жанагы укуктарын коргоо, алардын жанагы статусы судей деп коет, закон о статусе судей. Ошол башкы мыйзамдар менен иштешебиз. Бул 5 май Конституция күнүнө карата бизде сот департаментинин Ысык Көл областык башкармалыгынын сот приставтар кызмат бөлүмдөрүнүн бир катар кызматкерлерин да куттуктап өттүк. Ардак грамоталар менен дагы тиешелүү кызматкерлерге дагы бердик.
Ошондой эле алдыда эми сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнө дагы башка аппарат кызматкерлерине дагы өзүбүз дайындап койгон атайын ушу 5 майга карата дайындап койгон наградаларыбыз, ардак грамоталарыбыз бар. Жакшы экен. Айгүл айым, айтсаңыз, мынакей ошол 30 жыл аралыгында Кыргыз Республикасында баш мыйзамды өзгөртүүгө 10дон ашык өзгөртүү жүргүзүлгөн экен да. Ушул аралыкта кандай өзгөрүүлөр болду? Кыргыз эли кандай ийгиликтерге жетти? Деги эле бул конституциянын өзгөрүшү кандай пайдасын, кандай таасир тийгизди? Эми ушул мезгилдин ичинде бүгүнкү күнгө чейин биздин баш мыйзамыбыз бир нече жолу өзгөрүүлөргө, толуктоолорго дуушар болду. Эң негизгисинен парламенттин составы депутаттардын өзгөрүлүп турду. 120, 75, 90 болуп, кийинки эң азыркы кабыл алынган конституциябыздын негизинде депутаттардын саны 90го, 90 депутаттан турган курамга кыскартылды. Ушул мезгилдин ичинде көп мамлекет үчүн иштеген жакшы мыйзамдарды кабыл алынды. Бул конституция негизи эле жогорку юридикалык күчкө ээ Кыргыз Республикасынын түздөн түз колдонулган мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктарды, актыларды конституциянын негизинде кабыл алынат да. Ошого байланыштуу биздин деги эле ар бир жараныбыздын жашоосуна шарт түзүлгөн жагдайлар менен өзгөртүүлөр киргизилип келди. Улан кийинки толуктоолордо дагы ушул абдан жакшы, элибиз үчүн жакшы толуктоолор киргизилди деп эсептейм. Гүлнөр эжекеден сурагым келип турат. Мынакей биз дагы кечээ ошол конституция күнүнө карата шаар тургундарынан ар кандай сурамжылоодун да жүргүзүп келдик. Мисалы үчүн кээ бир жарандар чындыгында өзүнүн укуктарын билишет, конституция качан кабыл алгандыгынан жакшы маалыматы бар. Ал эми кээ бир жарандарга бул маалымат жетпей калган учурлар болот да. Анан деги эле бүгүнкү күндө эл журтубуз өзүнүн укуктарын билишеби, мыйзам деги эле бизде өлкөбүздө кандай иштейт? Бизде Кыргыз элинде, ошол Кыргыз Республикасында негизи эле конституция боюнча ар бир жараныбыз, ар бир мен кыргызмын деген жараныбыз конституциябызды билишет. Анткени 2010-жылдагы төңкөрүштөн кийин бир топ өзгөрүүлөр кирбедиби конституцияга. Ошондон кийин Кыргыз Республикабызды эгемендүүлүк эми мамлекетибиз деп аларды коргоо жагы, жанагы шейит кеткен жалпы жарандар, ошолор боюнча бүт эле жарандын жүрөгүндө болуш керек деп ойлойм. Сиз айтып кеткендей эле ар бир жаран өзүнүн укугун билет. Анткени ар бирөөнөн сурап келсең, конституцияда айтылган укуктар, милдеттер эмес, өздөрүнүн жанагы туура жагынан кабыл алынган укуктарын айтышат да. Ошол эки менен эле конституция менен чет мамлекеттерге чыгып иштегенде баягы айтып калышат да, жок бизде мыйзамдар иштебейт, анткени биякта мыйзамдар мындай экен дейт. Бирок ошол эле жарандар бизге Кыргызстанга келгенде уже иштеп жатканын көрүшөт да. Анткени бири-бирин сыйлоо, урматтоо, ошол эле жана төңкөрүштө болгондо кандай биз ушу Кыргызстанга, ушу Кыргыз мамлекетибизге эгемендүүлүк, демократиялык, светтик өлкөбүзгө аябай мындай чын дилибизден күйүп, ар бир жаран ошол жактан да келип мындай күйүп турду да. Азыр эми кичинекей балдардан деле садиктегилерге деле конституцияны бул эң биринчи жана эртең менен киргенде эле гимнден башташат. Ар бир мектеп окуучулары, садик окуучулары кирип оң колуңарды төшүңөргө алып, баягы Кыргыз Республикасынын желегин көтөргөндө аябай бул Кыргызстан деп аябай айтып турушат да. Садикке барып эме көрүп калсаң, анан ошол жактан деле көрөсүң, ар бир ошол кичинекей бөбөктөрүбүздүн өйдө ошол конституцияда экен, ошол гимнди билишибиз керек экен деп мындай ошону үгүттөгөн мугалимдерибиз дагы бар. Ошол элдин укугун, ошол кенедей чагынан баштап укуктарын, милдеттерин, Кыргыз Республикасынын жараны экенин билген, атуулуу экенин биле тургандай мындай билим бере тургандай өстүрүп келатышат да. Сиз дагы оюңузду айта кетсеңиз. Биздин мамлекетибизде бүт калктын кайсы улут болбосун эркиндик берилген конституция боюнча. 2001-жылкы өзгөртүүлөргө ылайык кыргыз тили
мамлекеттик тил болуп, ал эми орус тили расмий тил болуп кабыл алынган. Ошон үчүн бизде элдердин ичинде мындай байланыштагы башка улуттун эли менен байланышканда дагы сүйлөшүүнү эркиндик сезилип турат, көйгөй жаратпайт. Анткени эми салдык тармактардан көрүп атпайбызбы, көп эле мамлекеттерде биздин тилде сүйлөгүлө, биздин тилде бизге кайрылгыла деген бизде андай көйгөй негизинен жок го эсе, элдер мындай эркин өзүн алып барууга Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына бирдей укук берилген деп эсептейм. Эң сонун анда сиздерге эркин микрофонду бере кетейин. Мынакей бүгүн өлкөбүздө чоң майрам орун алууда десек болот. Мынакей Гүлнур айым айтып өткөндөй эле садиктен тарта мектеп окуучуларына чейин өзүнүн укуктарын билишет, эртең менен гимн менен башташат деп жакшы айтып кеттиңиз. Анан ошол бардык жарандарыбызды, элибизди бүгүнкү майрам менен куттуктап, өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айта кетсеңиз. Урматтуу кыргыз элим, Ысык көл областынын тургундары жана меймандары, биздин кыргыз мамлекетинин баш мыйзамыбыз, конституциябыздын кабыл алынганына 30 жылдык майрамды бүгүн буюрса майрамдап атабыз. Конституциябыздын 30 жазы. Бул мезгилде кандай өзгөрүүлөр, толуктоолор болсо дагы бул улам мамлекеттин, элдин көйгөйүнө жараша өзгөртүүлөр болуп келди деп эсептейм. Буюрса мындан аркы азыркы кабыл алынган мыйзамыбызды биз үчүн, эл үчүн ийгиликтүү иштеп, ак жолтой мыйзам болуп, ар бир кыргыз мамлекетинин жараны ушул мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзүнүн күжүрмөн салымын кошуп, буюрса жакынкы жылдарда ошо өнүккөн, дүйнө жүзүндөгү өнүккөн мамлекеттерин катарын толуктаган мамлекет болот деп ишенем жана тилектешмин. Ар бир биздин кыргыз мамлекет жаранына аманчылык, бактылуу бакубат өмүр сүрүү тилеп, ден соолук тилеп, мамлекетибиздин асманы ар дайым ачык болушун каалайм. Айтканыңыз келсин Гүлнур айым. Мен дагы ушул жогоруда айтылып кеткен жакшы каалоо тилектерге кошулуп, ушул Кыргыз Республикасынын жалпы жаранын мен кыргызмын деген атуулдарын ушул кыргыз элимди 5 май Конституция күнү менен 30 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ар бир жараныбыз эч качан оорубасын, үй бүлөлөрүндө тынчтык болсун. Ар бир жараныбыз ушул мамлекетибизге кошкон салымдары чоң болсун. Мекенибизди коргоо ар бирөөбүз милдеттүүбүз. Ошондой эле салымыбызды кошконго дагы деп айтып кетмекчимин. Ар бирөөнүн иштерине ийгилик каалайм, ден соолугу чың болуп, өлкөбүздө тынчтык болсун, ар дайым өнүгүү болсун. Ал айтканыңыздар келсин, сиздерди дагы, сиздердин жалпы кесиптештериңиздерди дагы бүгүнкү майрам менен куттуктап өтөйүн. Ишиңиздерде силерде дагы ийгиликтер көп болсун. Сиздер дагы мынакей Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө дагы өз салымыңыздарды кошуп келесиздер, адилеттүү чечимдерди чыгарып келесиздер дегендей, өлкөбүздө мыйзам таза иштейт деген дагы ишеничтебиз албетте. Мынакей жаңы мыйзам 2021 жылы кол коюлуп, Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашууда десек болот. Азыркы учурда чындыгында эле өлкөбүздө өсүп өнүгүү жүрүүдө десек да болот. Айтканыңыздар келсин. Дагы бир жолу сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайм. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ал эми бүгүнкү майрам күндү жакшы маанайда майрамдап көңүл ачыңыздар демекчимин. Рахмат. Ал эми биз болсо Көл таң программасын улантабыз. Бүгүн программабыздын алкагында майрамдык чыгарылыш орун алууда. Бүгүн өлкөбүздө чоң майрам белгиленүүдө. 5 май Конституция күнү. Дал ушул Конституциянын кабыл алгандыгына 30 жыл толуп отурат. Андыктан бардык телекөрүүчүлөрүбүздү 30 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Ал эми азыр болсо жалпы биздин кичинекей бөбөктөйлөрүбүз үчүн мультфильм тартуулайбыз. Көл таң программасынан алыстабаңыздар. Алдыда болсо Конституция тууралуу дагы кызыктуу фактыларга орун бермекчибиз. Деги эле 30 жыл ичинде кандай өзгөртүүлөр болгон, ошол боюнча дагы кеңирээк маалымат бермекчибиз.